Түмөнбаев келип, эч кандай договоруңар бузулбайт, ошол боюнча калат деген. Ушул эле договоруңар калат. Ошол 10 жыл бою калат дагы 1% кошулбайт. Орунтаев келип, ал деле ошол эле сөз айтты. Это получается, нас обманул кто? Обмануло государство. Обещать этип коюп, аягында жок эчтеке. Ушул журналисттер чыгарып, анан ошол жерден биздин урматтуу президентибиз көрүп 120 тысяч. Откуда брать эти деньги? Где их брать? Көбүнчөсү жалгыз боо жесир аялдар көбүнчөсү биактачы. Мигранттарга жардам беребиз деп өзү деле айтылып атты, бияктан келсең эле ошол эле тема деп коет. Жанакы кандай элди алдап, ыйлатып ушинтип эле келатканда ошондой эле да. Получается, что мы, поверив государству, вложились, а теперь, получается, сидим у разбитого корыта. А биз эмне кылабыз? Ошо үйдөн да жок, акчадан да калып атпайлыкпы? 7 ай өтүптүр. Курулуш жылы элек. А бизде 200-250 миң заработка боло турган болуп калса, биз башка эле компаниядан албайт белек. Амансыздар көрөрмандар. Биз бул жерге январь айында кыш чилдесине келгенбиз. Ошондо Дөөлөт курулуштун ушу Шопоков шаарындагы Курам деген үйүнөн үй алган жарандар үшүп, тоңуп президентке кайрылуу жасаган эле. Андан бери 7 ай өттү. Азыр мына жай саратан 40 градустан ашкан аптаптуу ысыкта дагы бир ирет кайрылабыз деп үлүшелери чогулуп турушат. Мына туура 7 айдан кийин кайра келип атабыз. Ошондо январда президентке кайрылгандан кийин мамлекетке алабыз, бул үйлөрдү эми мамлекет курат деп айтылган. Кийин курулуш министрлигине өткөрүлүп берилген бул иш. Бирок курулуш министрлигинин койгон шарттары бизди түйшүккө салып атат деп кайрылууда. Бизге буга чейин айтып келди да, 1,5 айда чечилет деп. Уже 3-1,5 айга кетип атат. Дагы эле чечиле элек. Темирлан деген мырзаны коюп коюптур. Бул жаңы түзүлгөн компания. Жаңы түзүлгөн дөөлөт уже бүттү, алар уже элди алдап бүттү болуш керек мындай алгандачы. Өзүңүз деле уккансыз, ошо маалда турганда Минстрой, ГИК стройканы өзүбүз баштап беребиз, договор ошо боюнча калат деген. ушул эле договоруңар калат. Ошол 10 жыл бою калат дагы 1% кошулбайт. Азыр договорду 3 жылга түшүрүп коюп атат. 3 жылда төлөсөң төлө, төлөбөсөң жок дейт. А эгер төлөөгүн кечирип койгон эми 100-120 миң төлөбөш адамга деле кыйын. Мен мигрант болуп Россиядан бери келдим да. Иштеп келип биякта үй салынып атат деп акчасын которсом, жүрсөм, келсем дагы эле ошо боюнча. Эчтеке өзгөрүш жок, котлован. Долгострой болуп калыптыр да, одним словом. Россиядан көбү да жазышат. Эмне болуп атат? Маалымат жок. Анткени аякта өзүңөр билип атасыздар, согуш болуп, VPN аркылуу эле көрбөсөк, редко силердин эле акыркы жолу передачаңарды көрдүк, что ушундай болоттур деген. Сизге өзүңүздүн айткан сөздөрүндө эле уктук. Обещать этип коюп, аягында жок эчтеке. Буга чейин курулуш министрлигинде сүйлөшүүлөр болгон, бир нече жолу. Анан Анан баалары ошо мурункойдон эле калды, Мурдагы дөөлөт курулуштагы келишим бойдон эле баалар. Жок, өзгөрүү бар, подписоо деп атат булар. Уже ремонту жок. Грубо говоря, уже подписоо болуп кетти, биринчиден. Экинчиден болсо 3 жыл деп атат. Ошо өзгөрүүлөрдү азыр еще инвестор тапкылап атат. Мурда ошо под ключ $750 болсо договордогудай. Эми азыр подписоо деп атат, да? 3 жылга деп атат. И получается булардыкы мындайча айтканда, эгер дагы кылыңар келатса, ремонту менен $250 кошуп бергиле деп. Бул уже $1000, грубо говоря, шаардын баасында эле болуп атат да. Азыркы данный момент. А биз алган учурда, действительно алганда куттуку болсо $619 башталган да ошо маалдачы. Под ключпу? Жок, под ключ эмес, ПСО. $619 башталган, просто алардыкы первоначальный взносу бар болчу. А буларда жок болгон үчүн, тем более шаардын чети болгон үчүн инфраструктура жакшы да, бияктыкычы, удобный деп алып койгонбуз убагында. Монтек жок уже, үйүбүз жок дагы эле. Демек, азыр сиздер подписоо болсо мейли, бирок жылын 10 жылга мурдагыдай коюп берсин деп атасыздарбы же под ключ кылып берсин? Кандай договор түзүлгөн болсо, ошондой. Анткени деген азыр ремонтту деле эсептедик. Действительно, ал убакта ремонт ошондой болсо, азыр материал деле түшүнүп атам. 1,5 миллион бир комнатный үйүңдү. Бул азыр данный момент ремонту менен чыгып кетет. Жөн эле булчу. Аны алып көргөндө үстүнө дагы 1,5 миллион кошуп коюп атасың да. Андан көрө договор боюнча калтырсын. Буга чейинки ким ушу сөздөрдү айткан, например, бияктын акимияты, депутаттар, жанагы тим эле рекламировать этип бергендер, ошолор келип,
тем более государственный жер болуп атат да, бул башка бирөөнүкү болсо бир жөн эле ишенбейт болот. Шопоков Эко Сити турак жай комплексинин капсуласын салып мөр жүрөт, чоң болуп ачыл. Дөлөт курулуштан анан жанагы рекламировать этип түм эле обещать этип кетпеди эле маяка баары келип алып государственный элдери. Ошолорду кустурсун. Садыр Нуркожоевич өзү айтпады эле кустурабыз деп. Ошолордон кустуруп алсын, биздикин главный кандай договор боюнча болсо, ошо боюнча калтырып берүүсүн деп суранабыз. Мы заключали договор Дөлөт Курулуш менен на 10 лет. Сейчас Минстрой нам сделали 3 года. Ну, извините, пожалуйста, Садыр Нуркожоевич, вот вы нас выслушаете, пожалуйста. За 3 года реально ли в Кыргызстане заплатить? Если ежемесячная оплата будет 120 тысяч, у нас что, в Кыргызстане есть такие заработные платы? И вообще, вот многие говорят, что мы сами виноваты. Ну, извините, пожалуйста. В 2021 году открытие было на уровне государства. Присутствовал мэр города Шопоков, 3-4 депутата присутствовали. Ну, я не помню уже. Аким Сокулукского Да, района. Аким Сокулукского района. Мэр города Шопоков, Сариев, они все присутствовали, закапывали капсулу. Вы понимаете, люди, они ввели людей в заблуждение. Получается, что мы, поверив государству, вложились, а теперь, получается, сидим у разбитого корыта. Но это тоже неправильно. Это, получается, нас обманул кто? Обмануло государство, чиновники, которые были там. Пожалуйста, Садыр Нуркожоевич, решите нашу проблему. Мурда договор боюнча канча төлөйт элеңиздер, мурунку договор боюнча? По старому договору у меня 35 тысяч в месяц. Меня эта сумма устраивает, потому что я и заключала договор, потому что 35 для меня это я могу оплатить. Дети, мама, это все как бы расходы, все. Өзүм ушул жерден бир комната үй алгам. Анан ай сайын ушу төлөгөн, иштеген акчабыздын баарын ушул жакка салып келатабыз. Ошондо 1,5 жыл төлөп, 500 миңдей төлөдүм да. Жаңы жылга чейин төлөдүм. Анан жаңы жылда токтоп калды. Ошодон бери үмүтүбүз чоң. Анан суранат элек Садыр Нуркожоевичтен ошо элдин көйгөйүн чечип берсин, баарыбыз эле ошо өзүбүздүн терибиз менен тапкан мээнетибиздин баарын ушул жака салып атканбызбы? Үмүтүбүз чоң болчу, үйлүү болуп калайык деп. Ар кимибиз квартирада жашайбыз. Анан баягы көп эле нерсени жазап, азыр көп нерсени жакшы оңдоп берип атат. Ошонун ичинде биз да үмүт кылабыз да, биздин дагы көйгөйүбүздү чечип берет. Биз да ушул жер бүтүп үйлүү болобузго деген ниеттебиз да. Көпчүлүгүбүз эле бул жерде негизичи шартыбызга карап ушул жерден үй алдык да, аялдарыбыз көбүнчөсү эле жалгыз боо жесир аялдар көбүнчө эле биякчачы. Анан биз ушунун үстүнө эле кайрылат элек. Ошо мурунку эле договор менен калып берсин, бизге көзөмөл көзөмөлүбүзгө алыңызчы, суранычы. Өзүңүздөр эмне менен жумуш кыласыздар бул жакта? Биз баягы эле тиричилик шведа иштейбиз, азыр шведа бирде жумуш болсо бирде болбойт. Квартирада турабыз, 30-35 миң төлөйбүз. Анан ашыкча акчабыз жок. Курулуш баштала эле экен, ошол бойдон эле токтоп турат. Биз жана январда да келгенбиз, ошондо кыш жылдеси болчу. Азыр мындай жайдын саратанында келип атабыз. 7 ай өтүптүр. Курулуш жылы элек. Эми азыр документтер бүтөт. Курулуштун качан башталаары тууралуу айтып атабыз сиздерге? Башталат жакында деп эле айтып атат. Дагы 2 айдан кийин жообун айтабыз деп атат да. Бирок качан башталаарын айтпай атат. Мына дагы 2 айдан кийин жообун айтабыз. Дагы 2 айдан кийин деген. Жакында эле Шопоков мэринен чогулуш өткөрүп берген. Бул Шопоков мэриясычы, мэри. Ошондо айткан. Дагы 2 айдан кийин айтабыз жообун деген. Анда дагы 2 ай ошентип кайра кышка кирип кетет окшойт. Ошо дагы кайра кышка баратат да бул жерде. Ошо Минстройго барсак күнүгө эле ар кайсы шултоолорду айтып атышат. Жана Темирлан Бакалов деген мырзаны коюп коюшуптур. Ал болсо ар ким чалгандарына ар кайсы сөздөрдү айтып атыптыр. Эми 3 жыл болду договор. Кытайлыктар менен сүйлөшүп атабыз. Биякта чалгандарга, тияктан Бишкекте чалгандарга айтат экен да. Биякта иш жүрүп атат деп дейт экен. Кытайлыктар барып иш жүрүп атат дейт экен. А бул жакта эч ким жок. Мына мен билгенимден эле 2 жыл болду да бул билгенименчи. Ошондон баштап мен көргөнүмдө кандай турса, ошол бойдон эле турат. Мен билгенимден ушулар эле куюлду, кичине могу жерлер эле. Андан башка жылыш жок да. 3 жыл болду эме договорлор менен Кытай менен.
Төлөгөндөр төлөйт, төлөбөгөндөр кетет деп атат да. Биз эмне кылабыз ошо үйдөн да жок, акчадан да калып атпайлыкпы? Силер бере бергиле десек, силерге 3 жылдан кийин беребиз дейт акчанычы. Биз 3 жылдан кийин каяка барабыз? Кимди табабыз? 3 жылдан кийин ала албайбыз да биз акчаны. Ошол болуп атат да. Бизге болушунча ошо договор бойдон калып эле гик кылышын. Демек азыр акчабызды кайтарып бер десеңиздер, сиздер акчаңыздарды 3 жылдан кийин аласыздар деп атабы? 3 жылдан кийин аласыңар деп атат. Үй бүткөндөн кийин сатылгандан кийин аны аласыңар деп атат. Азыр демек сиздер 3 жылда төлөсөңүздөр төлөп туруп үйдү алат экенсиздер. Эгер жок мен баш тартам десеңиздер, анан акча алат экенсиздер 3 жылдан кийин, Баш тартабыз десек, буяк 3 жылдан кийин бүткөндөн кийин 20%-ын кармап калып анан берет акчабызды. Бул жакта негизи 2300дөй батир салуу пландалган да. Баягы социалдык объектилерин кошпогондо 1,5 миңдейи сатылды деп айтылган. Башында ошо дөлөт курулуш жетекчилери. Демек азыр 1,5 миң адамдын, 1,5 миң үй бүлөнүн тагдыры турган маселе экен бул. Азыр бул жерге келгендер ушундай ысыкта, бул багы шаарга жакын, Шопоковго жакын турган адамдар эле келиптир. Калгандары чет өлкөдө, Россияда дейт, башка региондордо турушат экен. Алар ошол WhatsApp группалар аркылуу кайрылышып, не болду деп тынчсыздануусун билдирип атышыптыр. Эми бул жака чогулга келип, ушу арманыбызды айталы дегендери ушулар экен. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, биз сизге кайрылыбыз. Ошо бул биринчи же экинчи жолу эмес, бир топ жолу кайрылдык. Кайрылганда биз мэрияга да кайрылдык, курулуш министрлигине да кайрылдык. Ошондой эле ошо Элеман мырзанын берүүсүнө да канча рет кайрылдык да. Ошол биздин азыр силерден болгон суранычыбыз, азыркы ошо эмебиздин суранычыбыз договор боюнча калышы биринчиден. Экинчиден өз көзөмөлүңүзгө алышыңыз. Неге дегенде бул жака январда метилгенде ошо чыгарыштар резонанс жаралып чыкканда деген ошо Түмөнбаев келип эч кандай договоруңар бузулбайт, ошол боюнча калат дегенде. Андан бир ай өтпөй эле, бир айбы, 2 ай ошондой бир аз эле убакыттын ичинде Орунтаев келди. Орунтаев келип ал деле ошол эле сөз айткан. Өзгөрбөй, жылыңар ошол боюнча калат. Ошол сыяктуу эле сөздөрүн айтышкан. Бирок ага карабастан ошо 10 жылдык мөөнөттү 3 жылга кыскартканга булар ошо мажбур болуп атышат да. Мындай айтканда өздөрүнчө 3 жылга кыскартып койдук. Кааласаңар төлөгөлө, каалабасаңар төлөй албасаңар, эми мындайча айтканда 3 жылдан кийин акчаңарды аласыңар да ошо менен коштошобуз дегендей эле да. Эми бул жак биз ошо ар ким өзүнүн чөнтөгүнө жараша, өзүнүн шартына жараша ошого эметкенбиз да. Ошо жак бизге ыңгай туура келген себептүү ошо жактан алганбыз да. 3 жылдын ичинде төлөй турган болсок, мисалы азыр буга чейинки айтылгандар 1 комната, 2 комнаталардыкын айтты да. 100, где-то 120, 150 миң деп. Бияктан 2 комната, 3 комната алгандардыкы алар менен эсептегенде мындай орточо эсептегенде 200-250 миңге чейин чыгат экен айына. Бизде 200-250 миң заработка боло турган болуп калса, биз башка эле компаниядан албайт белек. Мунун артынан сүйрөлүп, биринин артынан кубалап, анан курулуш министри, мэриясы, дагы башка жактарга деп барбай эле, анда ошо 3 жылдын ичинде чогултуп өзүбүз эле ала алат элек да. Башка компания, мисалы башка Куттан же башка курулуштардан ала алат элек. Могу 2 ай болду келгенмечи, 2 айда келдим. Россиядан, Москвадан. Мигранттарга жардам беребиз деп өзү деле айтылып атты, бияктан келсең эле ошол эле тема деп болот. Жанакы кандай элди алдап, ыйлатып ушинтип эле келатканда ошондой эле да. Ачык эле сөз да. Болгон мен өзгөрүптүр да, үйлөр салынып аттыр, бирок кечирip койгула, баалар деле өсүп аттыр да баарыныкычы. Айта турган сөз не токотор жери, биз дайым эле ушинтип чогулуп атабыз, обращение кылып атабыз президентибизге, ушул министрликке баарына. Бирок биздин көйгөйүбүз, биздин бошорубуз десем да болот. Баягы договорду өзүбүз кылганбыз компания менен 10 жылдык кылып, бирок азыр өзгөрүүлөр болуп, инвестор шылтоолоп, эми биз карапайым эл, бизге караңгы мисалы үчүн. Аны көтөрө албайбыз, андай төлөй албайбыз мисалы үчүн. Бул дөлөт курулуштун маселеси боюнча жеке мен өзүм жүргөнүмө да 1 жылга чукул убакыт болуп калыптыр. Былтыр августарда ошо алгачкы ирет Кудайберген объектисинен кайрылышы башталган эле. Андан кийин жарым жыл ошо дөлөт курулуш ана баштайбыз, мына баштайбыз, ишибиз жүрүп атат деп январга чейин жеткен. Январдан кийин анан болду, мамлекетке өтөт деп президенттин тапшырмасы менен деп жана иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев келип убадалаган.
Кайра эле кийин бул президенттин иш башкармалыгы жана мамлекеттик ипотекалык компаниядай кылып шартында курабыз. Буга чейин биздин тажрыйбабыз бар. Жана Көчмөн Сити деген турак жайды ушинтип алып куруп бердик деген. Бирок 1-2 айдан кийин эле алар болбой, эми курулуш министрлиги өзүнчө компания ачып курат деп курулуш министрлигине өткөн. Курулуш министрлиги бир чыкты, бааларын $1000 кылабыз, антпесек баалар көтөрүлдү, биздики актабайт экен, ошого көнүшүңүздөр керек деп. Кийин эл нааразы болгондон кийин анда да нааразы болушкан. Азыр мурдагы баалар ошол боюнча эле калат. Бирок жана Карашыбак бойдон, ПСО бойдон беребиз, мөөнөттөрү 3 жылга кыскарат дептир. Бул дөөлөт курулуш кандай кылган? Баштапкы төлөмү жок, 10 жылга аласыңар, биз социалдык проект, биз атайын эл үчүн ушундай кылып атабыз дегендиктен адамдардын баары кызыгып, баягы колунда 1-2 миллион сому жок адамдар келип, баштапкы төлөмү жок, эптеп 30 миң, 40 миңден, 20 миңден берип 10 жылда кутулуп үйлүү болуп калат экенмин. 2-3 жылдын ичинде булар үй салып берсе, калганын үйүмдө жашап төлөйт экенмин квартирага бергенден көрө деп, ушундай шартка макул болуп алышкан. Орто жолдон дөөлөт курулуш оңкосунан кетти. Эми азыр мамлекет алып, баягы коммерциялык компаниялар сыяктуу эле шарттарды коюп атат деп нааразы болушууда. Анткени эми мамлекет элдин ушундай маселесин чечүү үчүн алганы жакшы болду, бирок эми мындай шарт коюп койсо кантип төлөйбүз деп ошол маселе болуп атат. Курулуш министрлигине азыр барса айтат экен, анда дөөлөт курулуш менен эле жүрө бербейт белеңер, биз силерге жардам берип атпайбызбы, ушинтип маселеңерди чечип атпайбызбы, ушуга эптеп акча таап төлөп бүтүрүп албайсыңарбы деп айтып атат экен. Эми талаштуу. Мамлекет көзөмөлгө алган болсо, ушул маселени срокту коюп берип, жана ГИКтин шартында деле үйлөр берилип атпайбы? Ошол сыяктуу кылып карап берсе деген маселе болуп атат. Бул Шопоков шаарында эмне себептен баанын кымбат дегени дагы бир маселе. Бул шаардын четинде турган, шаардын чети. Жер кымбат эмес, Бишкектин чок ортосунда жана бир сотукка 100 миң доллар дегидей. Анан антейин эсе бул жер дагы мамлекеттин жери, Шопоков мэриясына карайт. Бул жеке адамдык эмес. Ошондой шарттарды эске алганда дагы бул жакта баалар арзаныраак болуш керек эле деп, ошого Шопоков шаарындагылар ызылдап чыгып атышат экен. Ал эми Кудайбергенде болсо, ал жак буга чейин 3-4 жыл төлөп коюшкан, алардын сроктору да 3 жылга койсо, бир аз жеңилирээк болот экен дегендей кылып, алар бир аз көп нааразычылыгын билдириши элек. Бирок аларда дагы талаптар бар, курулуш качан башталат, тезирээк бүтүрөсүңөрбү деген. Азыр биз курулуш министрлигине мен да 1-2 жолу кайрылдым, соңку ирет Нурдан Орунтаев мырзанын өзүнө да кайрылдым. Качан башталат, күтүп атышат деген азыр так жооп жок. Ошол учурда башта январда келгенде мына 2 айдын, 3 айдын ичинде баштайбыз, 1,5 жылдын ичинде үйүңүздөр бүтүрүп беребиз деген эле. Эми азыр ал арада жана эсиңиздерде болсо керек, Нурдан Орунтаев мырза мени дагы чакырды эле, жумушка кел, ушул компаниянын байкоочу кеңешине кир, акчалар каяка кетип атканын көрүп, баарын билип турасың деп. Макул деген мал компаниясына деле чакыра элек. Эми көрөбүз. Андан ары жакшы жагына чечилип, ушул жакта жүргөн элдин маселеси чечилип, бир үйлүү болуп калышаарына.